Рахмат. Урматтуу депутаттар, урматтуу Дастан Арыспекович. Мына өткөн отурумда мен банк системасы боюнча бир өзүмдүн оюмду айттым эле, өкмөт келгенде анан бороонуп жооп берген эле. Бирок бүгүнкү күнү булар айтып атпайбы, 3 айга каникул бердик деп атат. 3 айга каникул бергенден кийинки 3 айдан кийин төлөмдөрү проценттери кошулуп атат да. Ошого бүгүн мен күн тартибине ушу бир түшүнүк бериш үчүн улуттук банкты чакырып, анан кийин кээ бир мына кредит берген банктарды чакырып, ушу бүгүн элге түшүндүрүп берип койсо. Себеп бизге каттар келип атат да. 3 айдан кийин кандай төлөйбүз дейт. 3 айдан кийин булар кошумча проценттерин кошуп коюп атат. Мен мисалы үчүн 100 000 төлөсөм, 3 айдан кийин 110 000 төлөйм. Ар айыначы. Ошону бир жакшыраак келип түшүндүрмө берип койсунчу ушулар элге. Бизге көп шайлоочулар кайрылып атат. Ошону күн тартибине киргизип койсоңуздар деп суранат элем. Рахмат. Маалымат катары да отасызда. 6-чы микрофон. Төрага, урматтуу кесиптештер, саламатсыздарбы? Сиздер макул болсоңуздар, күн тартибине ушу биздин 20дан ашык депутаттар даярдадык эле, баарыңыздар колдоп берсеңиздер. Бул элге, мамлекетке, өкмөткө, бизнеске кайрылуу. Бул бүгүнкү кризис бүтөт буюрса, бирок андан кийинки кризис экономикалык оор болот. Ошол учурда өкмөт кандай кадамдарга барыш керек? Кандай реформаларды кылышыбыз керек? Бул тарыхта, Грузиянын тарыхында болгон, ошол кризистен кийин ушундай актыны кабыл алганда эл ишенген. Биз ошону бүгүн кайрылуу токтоо менен кабыл алып берсек, кээ бир кесиптештер айтып атат, аны кийин мыйзам катары кабыл алсак деп. Эгерде сиздер күн тартибине колдоп берсеңиздер, биз 10-15 мүнөттө көбөйтүп ар бириңиздерге таркатып беребиз. Алымча кошумча менен кабыл алып берсеңиздер деп өтүнөт элек да. Ошону күн тартибине киргизип койсоңуз. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Дастанбек Арыспекович, биз азыр ар кандай маселе болуп, ушул жерде 1-2 саат карагычаңды премьер-министр менен тышкы иштер министрине тапшырма берип койсоңуздар азыр. Мына өткөндө мигранттар боюнча токтом кабыл алынган. 2 комитет даярдап. Иштер башталды. Бирок эмнегедир Казакстан аркылуу өтө турган жол ачылбай турат. Ал жердеги элдердин кайрылуусун көрүп атсаңар бардыңарчы. Бардыгы сөгүп атышат. Неужели ушу 2 күндүк жолду чын эле коридорду ачуу колдон келбей атат? Ким менен сүйлөшүлдү? Премьер-министр менен сүйлөшүлдүбү? Тышкы иштер министри менен сүйлөшүлдүбү? Эгерде алардын колунан келбей атса, биздин президентибиз чыгып сүйлөшсүн. Казакстан президенти менен. 16 марттан берки турган элдерди ошол чечип коюш керек маселеничи. Рахмат. Дастан Арыспекович, саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Дастан Арыспекович жана урматтуу депутаттар, мен жогоруда айтылган урматтуу депутаттарыбыздын сунушун колдойт элем. Премьер-министрибиздин жүзүн, жасап аткан ишин, сүйлөгөн сөзүн көптөн бери көрө албай калдык. Бүгүн бир чакырсак, азыр ошону добушка койсоңуздар. Анан жана мигранттар боюнча сөз болуп атат, тышкы иштер министринин миграция кызматын чакыралы, укук коргоо органдарын чакыралы, пандемия боюнча штабты чакыралы. Эмне үчүн? Биринчи, мына ачылып башталды. 1 майдан баштап, жеке жана орто ишкерлерди ача баштадык. Кайсы бизнестин кайсы секторлорун ачылыш керек экенин так басма сөз маалымат каражаттарына жазылды. Бирок эле ошону эле карасак, 10 майдан, 20 майдан ачыла тургандардын бардыгы бири-бирине окшош. Демек, биз ачыла баштадык. Аны үчүн премьер-министр чакырып, өкмөттүн керектүү тармактарындагы министрлерин чакырып, бир кенен сүйлөшүп алалы бүгүн. Андан кийин ачылган башталсын. Себеби дегенде мен ойлойм, ар бир депутатка эле бизнесмендер кайрылып атат, жарандар кайрылып атат. Эгер ачыла баштады деп бир 10 секторду ачсак, демек ачылды Кыргызстан. Ачыла баштадык уже. Булга чейин деле бул карантиндин кандай болгонун акыркы 15 күнүн бардыгыбыз эле билебиз да, урматтуу депутаттар, көчөдө жүрөбүз. Экинчи маселе жана мигранттар маселеси. Биз депутаттар микрофондон айтып коюп атабыз, бирок өкмөт ошону аягына чейин аткарып атабы? Жана кыргыз-казак границасында тургандар дагы эле турат. Ошону угуп коелу. Анан 3-чү маселе, азыр депутаттар, бир топ депутаттар кол коюп, өкмөткө экономикалык бир манифест, экономиканы болгу кризистен кийин кандай чыгыш керек экенин бир элге кайрылып коелу деп атат. Аны кайсы өкмөт аткарыш керек? Ушул өкмөтүбүз азыр аткара алабы ошол кайрылууну? Же дагы эле баягы жалпы саясий кайрылуу кылып коюп эле ошо менен бүтүп коелу? Бир чакыралы, урматтуу депутаттар, азыр добушка болуп колдоп бериңиздер. Дастан Арыспекович, сиз айтканда пикирлерди баарын айтып койдуңуз. Менде пикирим болчу эле, жанагы
кагаз түрүндө жогорку кеңешке өкмөт маалыматты толук ала келсин жакшы болот да. Айтып койсоңуз ошону. Өкмөттүн өкүлүнө тапшырып койсоңуз, ошо коронавируска каршы күрөш боюнча эмне болгон иш-чараларды кагазга түшүрүп алып келсин. Могу микрофондо сөйлөгөн бул бир сөз. Себеби буларда 4 вице-премьер болсо 4 башка сүйлөп атат да. Так кагазга түшүрүп берсин, эртең да күн келет. Эртең күн келгенде ушуну салыштырабыз да. Мына дүнүйө жүзүндө ушул коронавирус оорусуна байланыштуу карантин болуп бардык жерде. Көптөгөн иштер жылбай калды. Биз ушул бүгүн атайын протокол тапшырма берип койсок, бизден граждандык авиация агенттигине биз мына азыр ар кандай жүктөрдү ушул жанагы пассажир самолет менен ташып атабыз. Февраль айында келген самолетторго булар уруксат бербей атышат. Ошондон атайын тапшырма берип койсок, ушул экспорттук сертификаты жок эле уруксат берип, ошол бизде турган грузовой самолеттор керектүү груздарды ошолор ташысын. Бул өтө керектүү маселе бүгүнкү күндө. Жанагы груздарды алып келгенге биз ушул пассажир самолетти айдап атабыз азыр. Атайын ушуну тапшырма берип койсоңуздар. Дастан Арсбекович, өкмөттүн өкүлү. Өкмөткө айтып койсоңор, даярдана келишсин. Эгерде саат 11-ге келе турган болсо. Чрезвычайный положение боюнча баары так түшүнүктүү жазылды. Аксаса бир түшүнүктүү. Чрезвычайный ситуация боюнча эч бир сөз болгон жок. Ошол чрезвычайный ситуация боюнча даярдана келишсин, ошо эмне нерселер ачылат, кандай ишканалар ачылат, ал жерде кандай шарттар болот. Ошол боюнча чрезвычайный ситуация боюнча бир да мындай массалык маалымат кабарларынан да билдирилген жок, эч жерде айтылган жок. Ошол боюнча дагы жалпы элге түшүндүрүү берип койсун деп айтып койсоң. Урматтуу Дастан Арсбекович, урматтуу депутаттар, мына азыр көчөтөн бери, мурда күндөн бери бир топ виттерге иштегиле деп атат. Ошонун ичинен карап көрсөк, жанакы строительный бригадалардын көпчүлүгү келе албай, Ош Жалал Абадтан келе албай турат. Мынабу Ысык көлдөн келе албай атат. Ушуларды бир тактап Дастан Арсбекович айтып койсоңуз. Анан мына бул жерде таксилерге уруксат берип атат. Ошондо большой грузный автомобилдер, кум тартабы же кирпич тартабы бир шопур менен келе атат. Кирпичке коронавирус өлсөңөр да жугуш албайбыз бизчи. Себеби булардын баарын караш керек да. Ошолордун баарын өткөрбөй, жолдо ар кандай маселелерди кылып жолтоо болуп атат. Бүгүнкү күндө көп иштер болуп атат, жакшы болду. Мына азыр Кыргызстанга бир 40 000, 50 000 тонна un келиптир, 1400 тоннадан киши албай турат. Тейтактарда албай атат. Жөнүнө кээ бир кыдырып көрбөгөндөр бар. Чынын айтып коеюн, урматтуу депутаттар. 1400 тоннадан, 1400 сомдон. Ана могул жерде 1500 тонна складтарда турат. Бул маселе чечилди деп ойлойм. Сиз ушуну карап көрсөңүз, жанакы кээ бир машина мойка, жанагышка бир топторуна уруксат берди. Жердеги жана акимдер кээлерин туруп алып эле пабылатып бербей атат. Өкмөт бияктан чечим чыгарып атат. Тигилер болсо муну коюш керек, муну койбош керек дейт. Өздөрү кээ бирлерде ырындыктарды ачып атат. Шуну бир карап көрсөңүз, Дастан Арсбекович. Рахмат көңүл бурууңарга. Рахмат, Дастан Арсбекович. Дастан Арсбекович, негизи коллегаларымды колдоп кетем, анткени бүгүн антикризистик программаны кабыл алуу өтө зарыл. Ошол программаны кабыл алганга чейин бизде бир топ сунуштарыбыз бар. Бул орто жана чакан бизнести колдоо, дыйкан чарбачылыкты, мал чарбачылыкты колдоо, биздин элеттеги биздин жарандарыбызды колдоо, жумуш ордун сактап калуу. Ошого байланыштуу бир топ ойлорубуз бар, сунуштарыбыз бар. Ошондуктан өкмөт келсе, өкмөттүн өкүлдөрү келсе, бул жерде кененирээк отуруп талкуулап туруп анан кабыл алсак. Ошону менен бирге Дастанбек Арсбекович, азыр мына ар кандай маселелер турат да күн тартибинде. Бул жерде депутаттардын ар бир суроосу көбүнчө өкмөткө болот да. Бардыгы эле бүгүнкү ситуацияга байланышкан, бүгүнкү болоткан көйгөйлөргө байланышкан.
ошого себеп сунуш киргизет элек. Ар кандай маселени алып туруп, ошонун ордуна премьер-министр өкмөттү чакырып ушул жерде. Анан ошолордун берген маалыматына карата суроо жооп кылып, талкуу кылып, элге дагы бир маалымат берүү да. Ошону сунуш катары киргизет элем, Дастанбек Арсбекович. Урматтуу депутаттар, колдоп коюңуздарды суранам. Рахмат.